Assalamu alaikum tuğanlar. Qandaysыңар, тынсыңарбы? Ишиңер жакшыбы? Чарчабай иштеп атасыздарбы? Кутмандуу күн туғандарым. Бүгүнкү темабыз туғандар. Кемпироват боюнча болмокчу. Кемпироватты Ташиев Жолдош Ташиев сатып берген боюнча болмокчу. Анан бүгүнкү темабыз bir zam ministri boyunca olmakçı tuğanlar. Ошо boyunca efir olmakçı. Gruppalarga bölüşürüz. Adamlar girişsin tuğanlar. Adamlar girişsin hani efirde başlayla. Efirde başlayla tuğanlar. Bölüşürsenizer efirde. Sebebi nege satırdı degenin sebebi mınday oldu tuğanlar. Nege şunçalık kızıklar bolup taşıyıp uşu jer maselesini uşu iki Kemperovат сусактагы үчүн Орто Токой сусактагы үчүн менен Кемпироват сусактагы үчүн өзбектерге адвокат болуп керек болсо ынтымак айылынын Кара Суу районуна караштуу ошол жерде 50 гектар жерди бергенге шашылып өзүбүздүн жерибизди Өзбекстанга барып 20 гектарга түшүрүп келейин деп шашылып кетип атат тугандар. Ошого өзүңүздөр суроо бердиңиздерби? Мен ошол боюнча тугандар айтып кетейин. Бул адам саясатчы эмес тугандар. Бул мындай айтканда коммерсант. Коммерсантты түшүнөсүңөр да? Алып сатар адам. Ол жерден арзаныраак алып, жерден кымбат саткан ушундай адам да, содагер адам бул адамчы. Бул саясатка тиешеси да жок адам. Бул адам өмүр бою ушул содагер болуп жүргөн, коммерсант болуп жүргөн. Бийликке деле ошол коммерциясын коргойн деп келген. Ошон үчүн тугандар, мен сиздерге кайрылып кетет элем. Бул элдин кызыкчылыгын сатты тугандар. Элдин кызыкчылыгын сатты. Элдин кызыкчылыгын сатып берди тугандар. Аябай сатты кызыкчылыгын. Бул ошол ынтымак айылы бар эле Кара Сууда. Ал жердегилерде түйүнгөн боюнча калды. 20 гектарды барып Өзбекстандан сүйлөшүп, протоколго түзүп келейин. Анан тугандар, мен бир нерсени айтайын. Бул жерлер кетти. Бул протоколго Ташиев кол койгон тугандар. Протокол койгон. Меморандум менен протоколдун айырмасы чоң тугандар. Булар ошону билиш керек. Кече бая Бекназаров деген бир Малайзиянын бир посол бар Кыргызстандамы. Ошо айтып жүрөт. Меморандум менен протоколдун айырмасы билбей атат ошочу. Чоң саясатчы ушу элди алдаган калын ичкен ошол дөпөрас. Ким эле аны посол Бекназаров деген дөпөрас. Меморандум менен протоколдун айырмасын билбейт экен. Мен айтып кетейин тугандар. Бул протокол тугандар. Бул келишимдин түзүп койгон тугандар. Буга колу кетти. Буну аткаргызат. Себеби бул колу кетип калды тугандар. Ошон үчүн буну мен сатып бердим дедим. Ошон үчүн айттым, булар өз кызыкчылыгын чөнтөг үчүн сатып бердим. Эми мен бир эле мисал келтирип кетейин. Сатпады десеңер, мына азыр мен сиздерге бир видео коюп берем. Мына Өзбекстандын каналдарынан берип атат тугандар. Мына Өзбекстандын каналдарынан берип атат мына. Мына тугандар көрүңүздөр. Мына ишенбесеңиздер. Andijon viloyatining Xonobod shahridagi xalq tilida Kempirovot ulkan suv inshooti haqida eshitganmisiz? Kempirovot suv ombori Tianshan tog' tizmalarining 5 yilmog'idan paydo bo'luvchi Qoradaryo o'zaniga qo'yilgan gidrotexnika inshootidir. U 1962-yili loyihalashtirilib, 1968-1982-yillarda qurib bitkazilgan. Suv ombori qurilishidan oldin ikki qoya o'rtasidan xuddi darvoza sifat tabiiy yoriq va o'sha joyda xuddi boshda savat bilan turgan kampirni eslatuvchi qoyatosh bo'lganligi sababli Kempirovot nomini olgan. Uning umumiy maydoni 55 kvadrat kilometr, tog'ining balandligi esa 115 metr. Suv omborida ikkita 140 megawatt tok ishlab chiqaruvchi gidroelektrostansiya ishlab turadi. Mazkur suv saqlash inshooti jiddiy qo'riqlanishi bois uning yoniga borish, to'g'on va gidroelektrostansiyalarini tomosha qilish oddiy kishi uchun qiyin masala. Aynidan biz suv omboriga qilgan birinchi sayohatimiz davomida maskanning bor go'zalligini e'tiboringizga havola etmoqdamiz. Ishonavering, siz bu video tasvirlarni hali hech qayerda ko'rmagansiz. Mana tuğanlar, özünüzler görgönler tuğanlar.
Bizim suv saqlag'uchimizni уже bular sotib oldi tuğanlar. Borliqni so'z bilan ta'riflash qiyin. Mahobatli dengizga aylangan suv ombori, tog' yon bag'ridagi qorlardan yaqdek bo'lib tushib, jimirlab turgan suv, toza va beg'ubor havo. Suv ombori atrofida o'zgacha ko'rinishdagi tog' toshlar, faqat yovvoyi tabiatda uchrovchi o'simliklar, noyob hayvonlar va qushlar dunyosi. Bularning bari bir-biri bilan uyg'unlashib ketgan. Ajoyib yangilik. Endi siz bu maskanni o'z oyog'ingiz bilan borib ko'rasiz. Uzoq yillardan beri ko'pchilik uchun yopiq bo'lgan Kampirobod suv ombori hududi endi mahalliy va chet ellik sayyohlar uchun ochiladi. Ayni paytda jahon talablaridagi turistik maskan yaratish borasida chet ellik investorlar bilan muzokaralar olib borilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, yaqin kunlarda siz bu yerda dunyoning eng zo'r kurortlaridan qolishmaydigan tabiatimiz borligini his etasiz. Ana tuğanlarına gördüğünüzler özünüzler. Bu degen Kırgız elinin kızıkçılığını satırdı. Oşol Kempirabad al yer talaşsız ele jeri boldu tuğanlar. Talassız ele жерди бербирди. Анан кандай дейм, бул акмакчылыгы деңгээлиң жетпесе Жолдош Ташиев. Төпөрәстилиңизде ол Максим айтып кеткен. Төпөрәстиңиз мурда эле берет элек. Эми ушул суулуу жерибизди бербирдиңиз. Сатып бердиңиз мындай айткандачы. Эми неге мактанасыңар дейм, эмне кылганыңарга силерди мактайт. Барып мен ошол жерден 20 гектар жерди сүйлөшүп келейин. Ал жерлер биздин жер. Сен колуң койбогондо дөпөрәс, колуң менен койбогонуңда ошол жерлер кийин жаңы муң келгенде биз чечип алат элек. Ал жерлердичи. Эми эмне болду азыр эми? Болду. Протоколго кол койду тугандар. Бул деген болду, всё. Эртең ратификация болот парламентте тугандар. Ратификация болот. Ратификацияда мына азыркы 120 чимкирик кабыл алып берет, болду. Кемпирабад кетти ошо менен. Болду тугандар. Кемпирабадтан айрылабыз, Орто Токой суу сактагычтан айрылабыз, жакында ГЭСти курабыз дейт. ГЭСти Өзбекстан 2 миллиард таламдап атат ошолго каражатын. Анан ошо ГЭСти да калтырып салабыз. Мына Кыргыз элинин кызыкчылыгын сатты, кен байлыктар кетти, мына кумтор кетти, жер үй кетти, эртең Кытайга жетим тоо кетет, мына 2 Кемпирабад суу сактагычы кетет. Демеле белки ГЭС өзбектер бар, ошо менен ГЭСти да алдырат. Ошо менен эчтеке, биз эчтеке калбайт тугандар. Азыр мына нефттер түгөлөт, суунун баасы көтөрүлөт. Биз бул суунун башына турган кыргыз жарандары биз өз суубузду коргой албадык тугандар. Алдырып койдук. Мына 2 дөпөрәс ишенди. Мына бирөөсү дөпөрәс Ташиев, экинчи акылы кем аферист мошенник Садыр. Мына не ушу кандай ушу туңгуйка кирген ушул да тугандар. Анан каяктагы ушулордун кылган нерсесине мактанасыңар. Булардын колунан кoko тыйын келбейт. Булар Кыргыз элинин кызыкчылыгын сатат деп мен башында 6 айдан мурун айтып келгем тугандар. Мен бекер кыйкырган жерим жок. Эмне үчүн мен булардын бетине айткан сайын мен эл душманы кылып, баягы троллоруна чыгарып койду. Себеби мен чындыкты айтам. Булар мени камалбайт дагы. Себеби мен чындыкты айтам. Мени камаган учурда деле мен тилимге салбайт буларчы. Мен камалсам деле булардан коркуп калбайм менчи. Жок, ачык эле айтайын, мен буларга айтам. Булар эл душманы тугандар. Эми булар аз келгенсе булардын министрлерин иштеген министрлерди айтып кетейин тугандар. Уят эле тугандар. Булар мына мисалы азыр коюп берейин, ошо министрди бүгүн сүйлөгөн министрдин сөзүн коюп берейин тугандар. Мага ишенбесеңиздерчи. Мына азыр ошол министрдин сүйлөгөн, мына депутат суроо берип атат, анан министрдин сүйлөгөн. Баткен областына карайбы, Өзгөн району. Siz ministerin orunbasarı, kaysi rayon, kaysi obası karaganını bilbeysizbi? Жоқ, айтынча механический чаташып бердим. Жоқ, анда bir Жабағат дейсиз, bir Баткен дейсиz. Өзгөн район бул Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун бири, бул белгилүү район. Кайсы обасы караганын билбейсиз. Siz айтсаңыз, мен айтайын деген негизи жерин айтайынчы, мына 38-чи эмен башына коюп берели. Басына карайбы Өзгөн району. Баткен областына карайбы. Баткен областына карайбы. Ана тугандар, министрлердин деңгээли. Орунбасары, кайсы район, кайсы обасы караганын билбейсизби? Жоқ, айтынча механический чаташып бердим. Жоқ, анда bir Жабағат дейсиз, bir Баткен дейсиз. Өзгөн район бул Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун бири, бул белгилүү район. Кайсы обасы караганын билбейсиз.
Siz айтсаңыз, мен айтайын деген негізі жерін айтайыншы, мына 38-ші емен табыңыз жанда, профтек училищаны, номер 38 менен 62-ні табыңыз, Өзгөн районuna караштуу. Мына туғандар, көрдіңіз бе, деңгелі, мына daha bir sıra koyup кетейін. Өзгөн районuna. Daha bir sıra koyup кетейін, менчи. Ош областына карайт, Өзгөн району. Ана туғандар, деңгелі. Жалат областына карайт, Өзгөн району. Ана туғандар, деңгелі. Баткен областына қарай. Баткен областына карайт, Өзгөн району. Siz ministerin орынбасары кайсы район, кайсы областка караганын билбейсизби? Жоқ, айдын жөнүндө механический чаташ болдум дедимчи. Жоқ, анда бир Жабагат дейсиз, бир Баткен дейсиз. Өзгөн район бул Кыргызстан боюнча эң чоң райондордун бири, бул белгилүү район. Кайсы областка караганын билбейсиз. Siz айтсаңыз, мен айтайын деген негизи жерин айтайынчы, мына 38-ші эмен табыңыз жанда, профтек училищаны, номер 38 менен 62-ні табыңыз, Өзгөн районуна караштуу. Siz айтмакчы Баткен областында Өзгөн району. Ош областына карайт, Өзгөн району. Мына туғандар, өзүңүздөр көргөндөй туғандар. Мына өзүңүздөр көргөндөй туғандар. Мына көрдүңүзбү? Балық башынан сасып. Мен таныбаган президентиңе деңгели төмөндө планшетти кармап алып окуп атат. Эми азыркы мына министрлер, зам министрлерди карагыла. Мына мен сыртта жүргөн, убактылуу иштеп жүргөн жаран катары менин деңгелим буларга салыштырып. Мына мен таныбаган президент менин деңгелим тең бийик өтөт дачы. Мына азыр мына президентиңе астан алай болуп атпадыбы? Кече у коргошунду ойлоп таап. Одан көрү бул садырды президент кылбай эле, садыр алай кылып туруп эле шыпасын берип жүрө бериш керек эле да, президенттикке барбайчы. Эмне кылды? Азыр кыргыз элин бири-биринен чайкаштырып, уйкаштырып, жерлерди берип, кен байлыктарды берип, мына 5 президент кылбаган нерсени азыркы президентиңер силердин, мен таныбаган президентиңер. 2 айда мына толук кандуу иши, 3 айда толук кандуу ишке киришип, кемпирабаттарды уруп, сатып, гести бирге курабыз деп чөнтөктүн камын көрүп атат туугандар. Ошон үчүн туугандар, мен сиздерге дагы кайрылып кетем туугандар. Кайдыгер карап жүрүп, эми ошол жерге кемпирабатка биз акчабыз менен барып дем алганы барат. Дем соолугубузду чыңдам деп, өзүбүздүн жерибизге өзүбүз барып, акчабызды төлөп, ошол жерде дем алып келебиз туугандар. Мына иштейм деген мамлекет конституцияга деле карабайт, башкасына. Иштейм деген адам 10 күндө результатты көрсөтүш керек болду. Бул киши келгенде, мыйзамсыз келгенде 6 ай, 7 айдан өттү. 7 айда кылган иштери кумтор улутташтырылган жок тууган. Райым миллион камалган жок туугандар. Мына райым миллион чыгып бир жолу бошоп кетти туугандар. Керек болсо бир жолу бошоп кетти. Американистер Магнитский списокко Колбаевди, Камчы Колбаевди бизге бергиле 5 миллион доллар берсе, аны бербей жүрөт. Бул биз Кыргызстандан чыгарбайбыз деп. Райым миллионду тоже Магнитский списокко кошту эле, аны дагы бизге американистерге бербей жүр. Биз өзүбүз жазасын тартырабыз, ошо американистерге берип салбайлыбы? Туурабы? Мен туура айтамбы? Ошо эле 5 миллион доллар бизге ашыкча болобу? Ошо Камчы дегенин, Колбаев дегенди берип салгыла, Райымды берип койгула 5 миллион. Ошондо 10 миллион доллар болот экен. Жок дегенде кыргыз элине мындай пайдасы тиймей экен. Туугандар, эми өзүңүздөр ойлоп көрүңүздөр. Ушинтип бизди алдап жүрүп, мына кемпирабаттарыбызды сатты, ошол ынтымак айылынын эми 50 гектар эмес, 20 гектар өзү Ташкентке барып сүйлөшүп келейин, ошолордон суранчы деп кетти. Бул өзүбүздүн жерибизди өзүбүз сурап, бул деген маңкуртчулук да туугандар, маңкуртчулук. Кандай түшүнбөйсүз ошол нерсеге? Бул коммерсант, бул Ташиев дөпарас деп Максим бекер айткан эмес да туугандар. Бул бекер айткан эмес. Эфирди бөлүшөбүз туугандар. Анан туугандар, мен дагы бир нерсе эфириме бир нерсени коеюн деп атам. Мына баланы табыш керек болуп атат. Москва шаарында жашайт экен. Ошо Садыр Нуркожоевичтин күйөрманы окшойт. Мына баланы мага Москва шаарында ким болсо издешип коюп, адресин карап аткан орозоңуздар кабыл болсун. Ушу баланы таап берсеңер жакшы болот. Баарыңыздарга 2 күндүк бактылык берсин. Урматтуу туугандарым, Орозордун айында бирөөнү жаман сөз айтпай, сол иштерди кылабыз деп, унчукпай туралы деп
чыкпай туралы дедик эле, бирок аргасыз болуп турабыз чыкканга. Анткени эки түздүү чагымчыл арамдар чыгып алып көргөндөй сөз айтып жатышат азыркы тапта. Анан мен кайрылуум бул ички иштер бөлүмүнө биздин Кыргызстандыктар. Урматтуу ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери, Москва болобу, Россия болобу бүт азыркы тапта биздин сүйүктүү ажабыз Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичти ар кандай шылдың кылып, ар кандай сөз айтышып, кемчонтой дешип, келесоо дешип, ар кандай шылдың кылып атышат. Ушуга мыйзам алдында эгер силер аларды таап жоопко тартпасаңар, азыркы тапта Москва шаарында жанакы Эмиль Бекиев, Орозайым Нарматова деп алар жинди келесоо аларга теңелбегиле деп отурсак, теңелбей эле коелу десек дагы, алар келесоо мейли элди шылдыңдап, шылдың кылып ажабыбызга шек келтирип жатышат. Эгерде ушуга чара көрбөсөңөр, мен алардын башын жарам. Ушу именно Москва шаарынан ушуга окшоп туура эмес сүйлөгөндөрдү туганы. Ушу именно Москва шаарынан ушуга окшоп, эгерде ушуга чара көрбөсөңөр, мен алардын башын жарам. Ушу именно Москва шаарынан ушуга окшоп. Тугандар, ушул баланы мен Москва шаарында жашайт деп билем. Бу менен мен сүйлөшүп турам. Анан ушул баланы кына азыр кыргыз жарандарга кайрылып кетейин. Менин башым жара турган бул бала эмес. Мен садырыңарды уруп ойногон, ташийиңерди тоготпогон ушу жаш бала мен менен акый айтышмы, менин башым жарамы имиш. Бул баланын духу менин жаныма келгенде мындай айтчык эле айтайынчы, буга окшогон шүмшүктөрдү менчи жөлө жеп жутуп коем да. Мындай айтчы, мен ачык эле айтайын. Мен бул ушуну мен кыргыз элине кайрып кеттим, ушу Москва шаарында жашаган. Бул баланын адресин мага таап берсеңиздер. Бул бала менин башым жарам деген үчүн сөзүнө жооп бере алабы экен? Мыйзам чегинде болсо дагы, мыйзам чегинде болбосо дагы. Бул бала мен менен отуруп сүйлөшүп, не себептен менин башым жарам деп атат, эмне үчүн башканын бирөөнүн башын жарам деп атат. Бул баланын ушул нерсесине мен таң калам да. Бул адам ошо Садыр Зектин көрманы, мындай айтканда ошо фанаттары. Бул фанаттарга айтып коеюн. Мен силерге окшогон чимкириктерди, какырыктарды уруп ойнобойм. Мен силердин Садыр Зеңерди уруп ойногон, силерди притом туруп ойнобойм. Мен ошол үчүн азыр Москва шаарында жашаган менин көрмандарым айтып кетейин туган. Ушунун адреси болсо тугандар, мага таштап койсоңуздар. Бул бала менен жолугам тугандар. Бул бала менен жолугуп сүйлөшүп, мыйзам чегинде. Бул биздин ден соолугубузга зыян келтирем деп эфирде айтып атат тугандар. Эфирде зыян келтирем деп. Ушул боюнча мен бул баланын данныйын мен азыр ФМСке берем тугандар. Фамилиясы аты Бактыяр экен, фамилиясы Касенов экен тугандар. Бул ошол Ысыкөл областынан болот экен, Прижевальская шаарынан тугандар. Анан бул жерде көптөн бери иштеткен, семьясы менен ушул жерде экен тугандар. Бунун данныйын мен азыр ФМСке берем. Мыйзам чегинде. Мен бул баланы уруп да отурбайм тугандар. Буга окшогон балдарды мен мындай теңими албайм да, жаш бала экен, канатын сындырып койбойм дейм. Мага мына деңгээли күчтүү адамдар болсо мындай өзү ишенген. Ошондой адамдар чыгып сүйлөсөңөр, мен ошого жооп кайтарганга берейин. Анан буга окшогон чимкириктер чыгып алып эле агылам бугулам дегениңер, мен бул дөпөрастылык, маңкурчулук тугандар. Деңгээлиңе жараша иш кыл дегенин тугандар. Эми ким Москва шаарында билип тур, мына ушул примерно на Сокол метронун жанында жашайт примерно бул балачы. Же Володный стадионду ушул атарапта жашайт. Же аэропорт метро аэропорт Сокол ушул атарапта жашайт. Ким билип калса ушул баланын адресин мага билип калса, менин жеке поштама таштап койсоңуздар, бул баланы мен тагып сүйлөшүп, мыйзам чегинде мен мына Россия Федерациясынын мыйзам чегинде жоопко тартып берейин бул баланычы. Себеби бул бала сөзүнө жооп бере алабы экен. Ошол нерсени айткан сөзүнө жооп бере алабы экен. Себеби бул бала каяктагы нерсени, болбогон нерсени айтып чыгып, биздин аброюбузга шек келтирип, биз чындыкты элине, кыргыз элине чындыкты жеткизип атсак, бул бала биздин аброюбузга шек келтирип, менин башым жарам деп чыгып атат. Буну баланын кылган мотиви тугандар. Бул бала мындай айтканда уже мотив кеткен, кылмышка бара турган мотиви кеткен бул баланын. Себеби бул баягы бизде закондо жазылган да, бул ойлонуп барып
кылмыш кылып атат туугандар. Бул кылмыш кылат. Мен билем бул баланычы. Бирок бул баланы мен кылмыш кылганын мындай айтайын, кызыгы жок, кылабы кылбай бул бала менен жолугам мен. Куда каласа, ошого мага жардам керек. Ушул баланын адреси кайсы жерде жашайт? Аялы менен келинчеги менен ушул жерде жашайт экен. Ошону мага таап берсеңиздер, адресин таштап койсоңуздар, мен кечинdeби, күндүзү барып бул бала менен жолугайм туугандар. Анан мыйзам чегинде мен эмне кылам туугандар? Мыйзам чегинде бул баланы бир нерсе депортация Кыргызстанга туугандар. Себеби бул бала башка мамлекетке келип, мыйзамын бузуп, кылмыш жасайм деп атат туугандар. Ошого бул баланы өз убагында токтотуп калбасак, бул бирөөнүн ден соолугуна зыян келтирип коюшу мүмкүн. Ошон үчүн буга окшогон арам бийликтин сүйөрмандары Кыргызстанда жүрө бериш керек. Москвага келиштин кереги жок. Ошол жерде кылмышын кылса ошол жакта кыла берсин. Бул Москвага келди. Россия Федерациясынын мыйзамын сакташ керек туугандар. Мен ошону айтып кетейин. Сапар Канатович, куда каласа барам менчи. Куда каласа барам менчи. Нени бетиме чачып салайынбы дейт. Нени? Мен түшүнбөдүм. Мен деп айконмун бетине. Туугандар, мына кайдыгер карап жүрүп, мына Кемпироват суу сактагыч өзбектер алыптыр, сатып алыптыр, мына ачык эле айтыш керек. Орто Токой суунда сатып алыштыр. Эми ГЭСти бирге курса, ошо менен ГЭСибиз да кетет туугандар. Ушул эфирди аяктап атып, кайдыгер карабай. Ошол жерлерибизди кеч боло электе сактап калсак болот. Биз парламенттен ратификациядан өткөндөн кийин бир жолу Өзбек Республикасына өткөн болот туугандар. Ага чейин биз сактап калсак болот туугандар. Буга каршылык көрсөтсөк да болот туугандар. Кайдыгери карабай. Патриот деген сезим болуш керек ар бир жаранда туугандар. Жерибиз кетип атса биз унчукпай турабыз. Ошол ынтымак айылына кече барганда бир эркек чыкпады. Садыр дейм да. Ташиев, сен кимсиң? Ты кто деген адам чыкпады туугандар. Ошондо адам жок болгондуктан мен кече өтө капаландым. Кыргыз элинде ошондо адам чыкпаптыр депчи. Булар ким эле кече 6 ай мурун ким эле бул? Садырың деле, Ташиевиң деле. Өкөтөң бир безденлик, коммерсант эле. Бензин пүрүш эле. Ар бир президенттин колтугуна кирип, жүндөрүн жулуп чыккан адамдардын бири буларчы. Мен ачык эле айтам бунучу. Ошон үчүн туугандар, кайдыгер карабайлы. Саламатта калыңыздар, эфирге дагы кирем туугандар. Кайдыгер карабайлы, кайдыгер карап келип, ушул 2 Кемпироват суу сактагыч кетти. Жерибиз кетти, эртең жетим тобуз кетет. Умтөр улутташтырылбай турат туугандар. ГЭСибизди өзбектер менен курабыз деп атат. Бул ГЭСти өзбектер менен куруу деген бул өзбектерге берүү деген болуп эсептелет. Ошого каршылык турабы туугандар? Мен кыргыз элин чакырып кетем туугандар. Коркпоңуздар. Колунан кога тыйын келбейт булардынчы. Ар бир жаран айтып чыкса, ар бирибизди камалбайт туугандар. Ошол туугандар. Мен Тилекматка боштондук тилеп кетем. Тилекматтын отурушу бул бейкүнөө адамдын отурушу туугандар. Мен ошону кайрылып кетем. Бейкүнөө отурат бала. Баланы сындырам деп атат. Бала сынбайт. Тилекмат держись. Мен ишенем. Сен сынбайсың, куда каласа чыксаң, өзүңө очко топтоп алдың, куда каласы сенин аброюң көтөрүлдү. Тилекматка эртерээк боштондук тилеп кетип, ороз айыңар кабыл болсун туугандар. Орозуңар кабыл болуп, ушул ороз айында ушул бийликтин кемчиликтерин айтып турсак, жаман көрбөңүздөр, себеби бул кемчиликтерин айтып атам, сын пикир деген болот, бул жамандоого кирбейт. Ошондуктан саламатта калыңыздар. Мен сиздер менен Бекиев Эмил Маликович, саламатта калыңыздар.